Degenim subhanallah, mына ушул жерде турган о жүзөң мына башкар дегенде, башчы бол дегенде сөзсүз аял менен теңешип, тепкилешип, аны менен айтышып эч качан жеңе албайсыңар. Гарантия берем субханалла. Түшүнүп атасыңарбы? Аларга кандай мамиле кылуу керек, кантип жеңиш керек десе, эмне кылыш керек экен машалла? Сыйлайбыз. Хоп, сиздики туура. Эң жакшы машалла. Машварады, хорошо, муну кылабыз дейсиң. Айтайын деген нерсем ошо экен. Демек, аял менен айтыш керек бекен? Аны сабап кереги бар бекен? А мен генералмын деп доказать этет кереги жок. Болгон нерсеси эмнекен? Тилиң менен эмес, көзүң менен тарбияла. Өзүң туура болгон, өзүң калп айтпа, өзүң бирөө менен бар ушактаба, өзүң арам жебе, өзүң Алла менен дайыма бекем болгон. Эмнекен ошондой лидер аял эркектин аркасынан субханалла аял жүргүзүп келет.